Калкы аз 11 жылдык мектеби жок Кош Төбө айылында да мектеп салынууда. Азыр окуучулар эски имаратта окушат. Кыштактагы мектепте 57 гана окуучу билим алат. Жакын арада 3 сааттык бала бакчада ачылды. Алар түштөн кийин окуп атат, бир классты бердик. Ошо менен уже биздин классыбыз мектеп аябай эле тар болуп калды да. Буюрса эмди жыл ушу жаңы мектебибизге кирсек, бул мектепти буюрса садикке ылайыкташылган да ичинин баары тең. Буюрса келечекте бул садик болуп калат. Бул мектепке кирсек, бияк садик болуп калат. Курулушта азыр иш кызуу жүрүүдө. 70% жумуштар аткарылды. Корпус спорттук залы менен чогуу 100 орундук. Ошондой эле ашкана, китепкана, медициналык кабинет, атайын жабдылган класстык бөлмөлөрү болот. Бул мектептин курулушу ушул жылдын июль айында договор түзүлүп, июлдун ортосунан баштап жумуш башталган. Азыркы убакта жумуштун 60-70% бүтүп, эмдиги жылы Кудай буйруса сентябрь айына өткөзүп беребиз, эксплуатацияга беребиз деп даярдап атабыз. Азыркы убакта болсо мектептин биринчи этажы толук бүткөрүлүп, спорт залыбыз, сырттагы котельный, сырттагы туалеттердин баары бүтүү жолунда турат. 100дөн ашык түтүнү бар бул чакан айылда 4 жылдык билим уясы иш алып барат. Жогорку класстар 5-6 чакырым алыстыктагы кошуна айылдарга барып окушат. Андыктан айыл эли жаңы курулушту чыдамсыздык менен кубанып күтүүдө. Негизи айылыбыз областта районда эң кичинекей айылдардын бири. Буга чейин айылда орто мектеп болгон эмес, башталгыч класс мектеп бар болчу. Жалпы жонунан 106 түтүн, азыр 760 тургун жашайт данный момент. Ысык Көл облусунда социалдык маанидеги курулуштардын көйгөйү бардык айылдарда акырындап чечилүүдө. Буга чейин типтүү мектептер облуста саналуу эле. Жазгүл Сатаева, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык Көл облусу.